Саламатсыздарбы? Дүйнөдө болуп жаткан соңку маанилүү кабарлар топтому менен тааныштырып, Ныяз Ашматов. Иран тарыхта биринчи жолу америкалык F-35 5 муундагы согуштук учагын атып түшүрдү. Америкалык F-35 согуштук учагы жакынкы чыгыштагы аба базасына шашылыш конду деп билдирет CNN булактарга шилтеме берип. Булактардын маалыматы боюнча согуштук учууну аткарып жаткан учак Ирандын үстүнөн атып түшүрүлгөн деп болжолдонууда. F-35 коопсуз конгон жана учурда окуя боюнча иликтөө жүрүп жатат. CNN билдиргендей, бул согуш башталгандан бери Иран биринчи жолу америкалык учакты ийгиликтүү атып түшүрдү. Өз кезегинде Иранын ИРНА маалымат агенттиги F-35 согуштук учагына окшогон абадагы учакка сокку урган видео тасманы жарыялады. Иран Хайфадагы Израилдин мунай иштетүүчү заводуна сокку урду. Хайфадагы мунай иштетүүчү завод Израилдин эң ири жана эң маанилүү күйүүчү май заводу болуп саналат. Өлкөнүн күйүүчү майга болгон муктаждыгынын болжол менен 50-60% камсыз кылат. Ал күнүнө болжол менен 197 000 баррель мунай иштетет. Демек ал Израилдин транспорт, авиация жана аскердик күйүүчү майынын олуттуу бөлүгүн камсыз кылат. Жалпысынан Израилде 2 гана мунай иштетүүчү завод бар. Иран Израилге каршы кассеталык дүрмөттөрү бар баллистикалык ракеталарды барган сайын көбүрөөк колдонуп жатат. Согуш башталгандан бери Иран 350дөн ашык ракета учурган. Алардын болжол менен жарымы, балким жакында эле кассеталык дүрмөттөрү менен куралданган. Кластердик дүрмөттөр 10 чакырымга чейинки радиуста 24-80 октары чыгарат. Алардын айрымдары жарылбайт, бирок кооптуу бойдон калууда. Америка Кошмо Штаттары жакынкы чыгышка 2-чи деңиз экспедициялык бөлүмүн жөнөтүүдө. AQShnын деңиз корпусунун 11-чи деңиз экспедициялык бөлүмү жайгаштыруу буйругун алды. USS Boxer, USS Comstock десанттык кемелери жана USS Portland кемелеринен турган амфибиялык суу кууруу тобу Сан-Диегодон аймакка сапарын баштады. USS Tripoli жана 5000 деңиз жөө аскеринин тобу учурда жакынкы чыгышка бара жатышат. АКШ жакынкы чыгышка дагы миңдеген аскерлерди жөнөтүүнү караштырып жатат. Бул тууралуу Рейтердин булактары, анын ичинде атын атагысы келбеген АКШнын расмий өкүлдөрү билдиришти. Алардын айтымында Трамптын администрациясы өз мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн аскердик күчтөрдү көбөйтүүнү карап жатат. Алар Ормуз кысыгы аркылуу өтүп бараткан мунай танкерлерин коргошот, ал үчүн Ирандын жээгине аскерлер жайгаштырылышы мүмкүн. Дагы бир вариант, өлкөнүн мунай экспортунун 90%-ын тейлеген Ирандын Карк аралын коргоо үчүн аскерлер жөнөтүлүшү ыктымал. Бирок бир расмий өкүл мындай кадам олуттуу коркунуч жаратарын эскертти. Иран кызыктагы Карк аралына ракеталар жана дрондор менен сокку урушу мүмкүн. Ал эми АКШнын кургактагы күчтөрүн жайгаштыруу согушка коомдук колдоо чектелүү бойдон калган өлкөдө саясий карама-каршылыктарды күчөтөт. Булактар ошондой эле администрация Ирандын байытылган уран запастарын коргоо үчүн күчтөрдү жөнөтүүнү талкуулаганын айтышууда. Бул миссиянын эксперттери анын өтө татаал жана кооптуу деп мүнөздөшөт. Ак үйдүн расмий өкүлү эч кандай чечим кабыл алына электигин, бирок президент бардык мүмкүнчүлүктөрдү карап жатканын айтты. Пентагон комментарий бербеди. Башында АКШнын аскер деңиз флоту кемелерди коштоп жүрө алат деп айткандан кийин президент Трамп башка өлкөлөрдү Ормуз кысыгын ачууга жардам берүүгө чакырган. Бирок союздаштар андан баш тартышкан. Washington Post гезити коргоо министрлиги Ак үйдөн Ирандагы согушту каржылоо үчүн Конгресске $200 миллиард ашык каражат бөлүү өтүнүчүн кароону суранганын билдирди. Пентагонун башчысы AQShtын ооктары запастарынын азайышын Украинага жеткирүү менен байланыштырды. Hexet америкалык ооктары запастарынын азайып баратканын, жарым-жартылай Украинага жеткирүүлөрдөн улам экенин билдирди. Ал азыркы көйгөйлөрдүн көбүн курал-жарактардын өзүбүздүн аскерлерибизге эмес, Киевге жөнөтүлгөнүнө байланыштуу деп айтты. Ал бул ресурстар эми AQShtын кызыкчылыгында колдонулушу керек деп кошумчалады. Мурда маалымат каражаттары Иран менен болгон согуштун алгачкы 6 күнүндө эле AQSh $11 миллиард ашык каражат сарптаганын, анын ичинде Patriot жана Saad системалары үчүн ракеталарды жана Tomahawk каратуу ракеталарын сатып алганын жазышкан. AQSh менен Израилдин аба күчтөрү Ирандын түндүгүндөгү Бандар-Энзали шаарына сокку урушту. Кечээ кечинде Каспий деңизинин жээгиндеги Ирандын деңиз флотунун базаларына бир катар ракеталык соккулар жасалды. Ал арада Ирандын аскердик транспорттук учактары аба соккуларынын натыйжасында дээрлик толугу менен талкаланганы кабарланууда. Иран Катардагы дүйнөдөгү эң ири суюлтулган жаратылыш газы комплексине сокку урду. Ракета чабуулу дүйнөдөгү эң ири суюлтулган жаратылыш газын өндүрүүчү кластер жайгашкан Рас Лафан өнөр жай шаарда тийди деп билдирет. Чабуул олуттуу зыян алып келгени менен эч кандай курмандыктар болгон жок. Кызматкерлер эвакуацияланды. Эч ким жабыркаган жок. Бул Ирандын Катардын Рас Лафан мунай иштетүүчү заводуна жасаган соккусунун спутниктен тартылган сүрөтү. Ал дүйнөдөгү эң ири жаратылыш газ конденсаты комплекси.
Иран Катарга Израиль Ирандын газ түштүгүнүн көпчүлүк бөлүгү жайгашкан Бушер провинциясындагы түштүк Парс атайын экономикалык аймагына жана Эсалуя шаарындагы мунай жана газ объектилерине суу кургандан кийин кол салган. Бул чабуулдан кийин Иран бийлиги Перс булуңундагы энергетикалык объектилер андан аркы соккулар үчүн мыйзамдуу буталар деп эсептелинерин эскерткен. Ирандын баллистикалык ракетасы Эр-Риядка кулап түштү. Сауд Арабиясынын коргоо министрлиги Ирандын аймагынан учурулган 2 баллистикалык ракетаны жок кылганын жарыялады. Иранын президенти Масуд Пезешкиан чалгын кызматынын башчысы Эсмаил Хатиптин каза болгонун ырастады. Иранын маалымат каражаттары анын Тегерандагы аба соккусунан каза болгонун билдиришти. Иранын президенти Ислам Республикасынын бардык элине көңүл айтты. Израилдин коргоо министри Исраиль Кац шаршемби күнү эртең менен Хатиптин түнкү аба соккусунан каза болгонун жарыялап, Израилдин коргонуу күчтөрүнө алдын ала макулдуксуз ирандык жогорку даражалуу аткаминерлерди жок кылууга уруксат бергенин билдирди. Bloomberg маалымат булактарына шилтеме берип, аймактагы чыңалуу күчөп жаткан учурда Индия танкерлерин коштоп жүрүү үчүн Ормуз кысыгына 10дон ашык согуштуу кемелерин жайгаштырды деп билдирди. Кемелер кысыктын чыгышында жайгашкан жана суу жолуна кирбейт. Кемелерди Түндүк Араб деңизиндеги коопсуз сууларга коштоп жүрөт. Бул операция 2019-жылы сууда кемелердин коопсуздугун камсыз кылуу жана Индиянын Басра булуңундагы деңиз кызыкчылыктарын коргоо үчүн башталган Санкалп миссиясынын бир бөлүгү болуп саналат. Акыркы күндөрү өлкө 2 мамлекеттеги сұйылтылган жаратылыш газы танкеринин коопсуз транзитин камсыз кылуу жана Иран менен дагы бир нече күйүүчү май жүктөлгөн кемелердин өтүшү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат деп билдирет агенттик. Израиль Ливанды экинчи Газага айландырам деп коркутууда. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкармалыгы Израиль бийлигинин Ливанды Газа тилкесиндей талкалайм деген коркутуусун катуу айыптады. Уюм мындай билдирүүлөр такыр кабыл алынгыс экенин баса белгиледи. Өлкөдөгү кырдаал тездик менен курчуп баратат. 100 миңдеген адамдар үйлөрүн таштап, сууга же тамак ашка мүмкүнчүлүгү жок, жык толгон баш калкалоочу жайларга баш калкалап жатышат. Бейруттун жээгиндеги турак жайлардын көп кабаттуу үйлөрүнө жана ал тургай качкындардын чатырларына суу курулууда. Ливандын улуттук маалымат агенттигинин маалыматы боюнча 2-марттан 17-мартка чейин каза болгондордун саны 912ге жетип, дагы 2221 адам жаракат алган. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча каза болгондордун арасында кеминде 111 бала бар. Ал арада Ливандын куралдуу тобу түштүк Ливанда Израилдин брондолгон унаалары менен жөө аскерлеринин тобуна кол салуу болгон видео тасманы жарыялады. Эскерте кетсек, Израиль аскерлери Ливандын түштүгүнө басып киришип, ал жерде айыгышкан согуш жүрүп жатат. Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерландия жана Жапония Ормуз кысыгынын коопсуздугун биргелешип камсыз кылууга даяр экендиктерин билдиришти. Financial Times гезити Иран Ормуз кысыгынан коопсуз өтүү үчүн акы ала баштаганын билдирди. Бир компания $2 миллион төлөгөн. Дүйнөлүк энергетикалык каатчылык дээрлик бүткүл планетадагы өлкөлөргө өз таасирин тийгизип жатат. Азиядан жакынкы чыгышка чейин чектөөлөр киргизилүүдө. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын маалыматы боюнча Иранга байланыштуу согуш жана мунайдын баасынын өсүшү менен барган сайын көп өлкөлөр энергияны үнөмдөп, чектөөлөрдү киргизе башташты. Мунун баары дүйнөлүк энергетика системасына басымдын күчөп баратканын көрсөтүп турат. Эгерде жакынкы чыгышта кырдаал турукташпаса, ал күчөшү мүмкүн. Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жакында өткөн аскердик машыгуу учурунда танк минип, анын кызы жана мураскери Ким Чу Э айдоочу болуп кызмат өтөгөн. Алар чабуулчу дрондорду колдонуу менен жүргүзүлгөн аскердик машыгууларга катышкан. Анда жергиликтүү деңгээлде иштелип чыгып, өндүрүлгөн активдүү коргонуу система менен жабдылган жаңы танк колдонулган. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Саламатта болуңуздар.